Сулайман пайгамбардын кайгы капасыз жашоого үйрөткөн акылман ойлору. Жакын адамыңа жамандык каалаба. Ошондо ал сени менен эч чочулабай жашайт. Эң эле жиркеничтүү нерсе бул сага ишенип, сени караан тутуп, сенден эч бир жаманчылыкты күтпөгөн адамды сатып кетүү. Андай ишке барбагыла. Өз досуна кошомат айткан адам, анын бутуна тузак салып жаткан адам. Кандай гана шарттарда болбосун, дос, бул кандай жагымсыз болсо да чындыкты бетке айткан адам. Колуңдан келип турганда муктаж адамга жардам кылуудан качпа. Эгерде ойлоп көрсөк, бир аз эле көмөгү менен кимдир бирөөнү бактылуу кылууга кудурети жеткен адамдар өтө эле көп. Бирок андай адамдар өтө эле аз. Жүрөгүңдөгү жаман ойлорду кууп чык да, орнун келишине жол бербе. Анткени жаштык менен ден соолук түбөлүктүү эмес. Жаман нерселерди ойлоп, башың менен жүрөгүңдү булгап, не кереги бар? Жашоодо ансыз деле жагымсыз нерселер жетиштүү. Өтүп кеткен күндөр эмне үчүн азыркыдан жакшы деп сураба. Анткени сен акылмандыгыңдан ушул суроону берип жатканың жок. Ойлонуп отура бербей аракет кыл. Кетирген кемчиликтерден жыйынтык чыгарып, абалыңды оңдо. Мурда кандай болгонунун сага эмне айырмасы бар? Учур менен жашап, келечегиңдин өткөн күндөн жакшы болушуна кам көр. Жакыр болгуң келбесе, аз укта. Өз оозуң эмес, башкалардын оозу сени мактасын. Азыркы көпчүлүк адам өзүмдү өзүм мактабасам, мени ким билмегеле деп эсептейт. Бирок ушул туурабы? Кемпай ачуусун тыя албайт. Акылдуу адам кордоону да билдирбей чыдап көтөрөт. Өзүнүн сезимдерин башкара билүү бул оор иш. Бирок ал кийинчерээк эбегейсиз пайдасын берет. Жакшы аял күйөөсүнүн жанында жарык берер биликтей. Жаман аял эринин жан дүйнөсүн сыздаткан жиликтеги чириктей. Которгон Абийирбек Абыкаев.